Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Mubad. Fil suresi deydi. Kırgızca pil suresi degen. Pil Arapçadagı fil bolot da. Şu Arap dilimizge kirip kalgan söz. Pil. Fil dep Arapça aytadi. Sürenin аты ушундай. Муну түшүнүн себеби ошол баягы Пайгамбар алейхиссалам төрөлгөн жылы ушул пил окуясы болгон экен. Ошол окуя кандай болгон жөнүндө Аллах Таала баяндап берген. Пайгамбар алейхиссалам төрөлгөн жылы болгон экен. Көрсө ошол Меккедеги Кабаны ошол маалда Ибрахим алейхиссаламдан кийинки калган диндин калдыктары бар эле, табынып сыйынбай, Кабаны айланып топ кылмай. Ошо дүйнө жүзүнөн ошол жерге барат экен, зыярат кылыпчы. Ошондо Йемен мамлекетинен Абраха деген падыша христиан дининде болуп, ал ошол Меккеде келген зыяратчыларды өзүнө бурдурайын деп Йеменге келсин деген максатта чоң бир чиркөө салдырат экен дагы. Чиркөөнү алтындан жаратып, ушундай кымбат бир таштар менен аябай баягындай баалуу буюмдар менен жасайт экен да. Дүйнө жүзүндөгү зыяратчылар ушакка келсин деп анан ошо ниетте кылган экен дейт. Анан Кабаны бузуп таштайм деген да. Муну ой ошондой болгон. Анан ошол Кабаны бузуу ниетинде өзүнүн аскерлери менен, аябай күчтүү чоң аскерлер менен жөнөп Кабага жакындап калганда Аллах Таала ал ошол Абраханы жана анын аскерлерин алар пилге минип алган экен да. Ошон үчүн пилдин ээлери болуп аталып калган. Жок кылган экен. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ey Muhammed aleyhisselam, sen bilbeysinmi deydi. Kayfa fa'ala rabbuka. Sen jaratkan Allah ошол пил ээлерин кандай кылып не кылганын. Ал болсо Эфиопиялык Абраха дейт. Йемен мамлекети Эфиопия илгери бери бир болгон. Ва жайшуху лазина араду тадмирал Каба. Жана анын аскерлери ошо Кабаны берекелүү болгон Кабаны жок кылабыз деп келген дейт. Алам яж'ал кайдахум фи тадлил, алам яж'ал ма таббаруху мин шаррин фи ибтан тади'а. Алар ошо ойлошкон нерсени Аллах Таала жокко чыгарып, бекер кетиргенин билбейсиңби дейт. Ва арсала алейхим тайран абабил ва бa'ath алейхим тайран фи жамаатин мутатаби'a. Аллах Таала аларга бир куш жиберди. Биринин аркасынан бири келе турган. Мындайча айтканда, үзүлбөгөн, аяк үзүлбөгөн куш. Ал куштар болсо баягы таш минтини мутахажжира дейт. Ташка айланган топ ылайдан дейт. Ылай аябай катуу пышыганда ташка айланып калат да, ташты баягындай катуу күйүп, пышып, кирпичке окшопчу. Ушундай катуу ылайдан болгон таш менен ошол чымчыктар атып урат экен да. Ошол жамаат, кафир жамаатын. Фажа'алахум бихи ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم به محتمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها. Аларды ошол таш бараңга алып чымчыктар ургандан кийин алардын абалы кадимки куураган чөпкө окшош болуп калды дейт. Ал чөптү ошол малдар жеп, анан чайнап таштап койгондой болуп калды. Мал жеп туруп андай шакал чыгарып коет го, жеп таштап чыгарып койгондон кийин ошол майда нерсеге айланып, баягындай жарабаган нерсеге айланып калат. Ошол сыяктуу бул адамдар, бул аскерлер дагы талкаланып жок кылынган экен да.